Ал көбүйтсе ошончолук организм очищать этет. Ден соолукка өтө пайдалуу. Ден соолук тууралуу передачалар көрүп калсаң, ал жерде айтылат да, сөзсүз бир күндө нормасы кишинин организмине 2 литрден асып болбош керек. Көп ичсе элге жакшы, пайдасы бар. Жаш балдарга да, катталарга да. Эжеке эми мындай суроо, үй бүлөдө күйөөңүздү сиз багасызбы? Жок, баккан эмес. Бакканмын? Баккансыз. Азыр деле багып атабыз. Атайын суп набор сатып келип, рожки салып бышырып, Тамакты таңдабай эле жейби? тандап ичет биздики. Биз сыртта багабыз, ал орустардай үйдүн ичиде эмес да, жугунду, мындай калган тамактарды, калгындыларды, сөйөк пөөктөрдү баарын ыргытып салып беребиз, ошол. Башкача айтканда, Мончого акыркы жолу качан түштү элеңиз? Августтун 26, июлдун 26-ларында бардык. Мен 2 жыл мурун түшкөм, летом. 2014-жылда. 2 жыл мурда. 2 жыл мурун. Ооба. Быйыл планда барбы? Планда бар болчу, бирок успеть этпей атабыз. Аялыңыз кечигип келгенде кантип жазалайсыз? Алып келип, туугандарды чакырабыз. Бала бакыраны чакырып туруп, кыбыланы каратып туруп, жыгабыз, муздайбыз. Мойнун соебуз, канын чыгарабыз, терисин сыйрыйбыз, анан бизде асат. Асып туруп анан иче карынын алат, колдорунан баштап акырын мүчөлөй берет. Терисин сыйрып, сыразы салчусун сыразы салабыз. Эртеңки калтыргасын эртеңки калтырабыз. Жана бүгүнкү тойдун кеч башталганына ким күнөөлүү? Аскар Акаев. Бакиевди. Атамбаев. Бакиев. Абдыкадыров деген. Бакиев. Туура. Жээнбеков. Сооронбай Жээнбеков. Sen benim ayday sulu çırgağımsın.